Мына ушул баштын позициясын кармап турган, мына ушул сөөгүк атлант деп айтылат. Муну түздөө аркылуу баш оорунан айыкса болот, бел оору, бут оору, кол оору, көптөгөн оорулардан айыкса болот бул аркылуу. Бул деле массаж. Бирок терең жасалат. Бул аппарат менен гана жасалат. Муну колдоо менен түздөгөнгө болбойт. Муну аппарат гана жасаш керек. Катуу бир нагрузкада же катуу бир жыгылып же бир травма болсо, корешкасы мына ушул жаңгача жарылып кетет да, мындай тарс этип жарылат, көрдүңүз? Бул грыжа. Мында көрүнүп турган нерсе мына ушул грыжа. Көрдүңүз, мынакей грыжа чыкты дагы биздин нервтерди, тамырларды кысып алып атат. Демек биздин бутубуз ооруп атат, же мойнубуз ооруп атат, же тулку боюбузда омурткадан бир жерде проблема болуп атат да. Атлантта жасаткандан кийин биринчи инсульттин алдын алат. Анткени башка бараткан кан тамырларды кыспайт. Экинчиден адам катыбайт, адам бош абалда болот. Организм бош болот. Бош жерде билесиз, кан айлануу жакшы болот. Экинчиден баш оорубайт. Башка бараткан кан тамырлар дайым ачык болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу Эл Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутман кечиңиздер менен. Бүгүн биз Эл Кабардын бул чыгарышында сиздерге эң керектүү, ден соолукка пайдалуу Атлант боюнча сөз кылмакчыбыз. Анын оштогу адиси Бекболот Гыламов агайыбыз турат. Азыр сиздерге кеңири маалымат бермекчибиз. Акыркы учурларда көпчүлүгүңүздөр билип да, угуп да, көрүп да калдыңыздар окшойт. Атлант деген түшүнүк эми бизге келе баштады Кыргызстанга. Эми сөз Бекболот мырзадан болсун, кенен Атлант боюнча маалымат берсин. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, сыймык. Атлант демекчи, Атлант Кыргызстанга келгенине бир 3-4 жыл жүзү болду. Атлант деген бул грек тилинен которгондо жердин огу дегенди түшүндүрөт. Атлас деген сөздөн алынган. Атлант деген мында көрүнүп тургандай биринчи моюн омуртка Атлант деп айтылат. Мына ушул сөздөн Атлант келип чыккан да. Мына ушул баштын позициясын кармап турган, мына ушул сөөгүк Атлант деп айтылат. Эгерде бул травма болуп кала турган болсо, же авария болуп турган болсо, же тубаса дагы ордунан жылып калыш ыктымалдуулугу бар. Мында диск жок, башка омурткалардын баарында диск бар. Өткөндө да айтканбыз ушундай. Бул омурткада диск жок болот. Эгер бул диск жок боло турган болсо, демек биздин тулку боюбузда балансировка бузулат. Ошол себептен бизде көптөгөн оорулар пайда болушу мүмкүн. Атлантты түздөө аркылуу көптөгөн ооруларды айыктырса болот. Атлантты канча жолу түзөтөбүз деген көп суроо келет. Атлантты качан ордуна түшкөнгө чейин коррекция жасаш керек болот. Балким 1 жол, балким 2 жол, балким 3 жолу. Балким андан дагы көбүрөөк болушу ыктымалдуулугу бар. Муну түздөө аркылуу баш оорунан айыкса болот, бел оору, бут оору, кол оору, көптөгөн оорулардан айыкса болот бул аркылуу. Мисалы, бир тарапка моюн бурулбаса, ошондо дагы Атлантында бир кемчилик же болсо бир маселе барбы? Маселе болушу мүмкүн. Качан гана муну адис текшерип көргөндө гана айтылат. Эгерде адам бир тарапка же экинчи тарапка дагы башын бура албаса, демек бул моюн омурткалардын дисктерин отуруп калган болушу мүмкүн. Же башка суук өткөндө дагы, же туура эмес жатканда дагы болушу мүмкүн. Аны текшерип көрүш керек адис. Адис көрүп, анан текшерип гана айта алат да муну. Сиздер эми Атлантта текшерип аткан учурда массаж кыласыздар. Анан эми элге түшүнүктүүрөөк болуштугу үчүн мындай жалпак тил менен түшүндүрүп бир көрсөтүп бересизби жакындан? Хорошо. Жакшы болот. Атлантты биз деле массаж жасайбыз, массаж деп эле айтылат. Айырмасы биз аппарат менен жасайбыз. Кол бере албаган тездикти, частотаны кол жетпеген жерге аппарат жете алат. Атлант деп айтып атабыз го, мына ушул сөөгүктү кармап турган булчуңдарга жасалат. Кыска булчуңдар бар. Мына ушул булчуңдар менен гана иштелет. Бул деле массаж. Бирок терең жасалат. Бул аппарат менен гана жасалат. Муну колдоо менен түздөгөнгө болбойт. Муну аппарат гана жасаш керек. Мына ушул баштын позициясын кармап турган Атлантка гана жасалат. Ушуга гана жасалат. Эгер бул түз боло турган болсо, демек биздин омуртка тутумубузда дагы ушуга карата түздөлөт. Көпчүлүк ойлошот, силер мына ушул омурткаларды түздөйсүңөр деп. Жок. Биз баштын позициясын гана түздөйбүз. Баштын абалын гана түздөйбүз. Башты гана түздөйбүз. А баш калган омуртканы өзү түздөйт.
ротация болгон, деформация болгон омурткалардын бүт баардыгын атлант кайра ордуна келиш керек. Кээ бирөөдө мисалы үчүн түздөгөндөн кийин 6 айда, кээ бирөөдө балким 1 жылга чейин түздөлүү жүрүшү мүмкүн. Бул эми ушул оорунун степенине жараша, оор же болбосо жеңилдигине жараша болот да. Бул адамдын омурткасы маникен. Мына ушул адамдын омурткасында 34-35 омуртка болот. Ошонун 28-и жандуу деп айтабыз да. Жандуу деп айтабыз. Анткени мында көрүп атасыздар, нерв тамырлар чыккан. Бул нерв тамырлар. Мына ушул нерв тамырлар, мына ушул кызылдар бул кан тамырлар. Бул башка барган кан тамырлар. Бул жерден 4 кан тамыр башка өтөт, күрөө тамырды кошпогондо. Бул жерде артериялык жана ошондой эле вена кан тамырлары башка өтөт. Эгер мына ушул жерде бул бир аз жылып кетип, жебесин туура эмес отурган болсо, демек бул жерде башка баркан кан тамырды кысып калышы мүмкүн, жүлүндү кысып калышы мүмкүн. Биз мына ушуга коррекция жасайбыз да. Түшүнүктүү. Мына жерде мен бир нерсени байкап калдым. Бул чыгып калган, бул диск деп коебуз да? Ооба, бул омуртканын дисктери. Мына ушул жерде кызарып чыгып калган эмне? Бул да бир оорубу кандай? Көпчүлүк ойлойт окшойт, бул грыжа ушинтип эт сыяктуу өсүп чыгып калат деп. Жок, бул омурткаралык грыжа деп айтылат. Грыжа бул кадимки омурткаралык суюктуктун сыртка агып чыгып калышы. Бул кандай болот? Бул дисктер бири-бирине отурганда, отуруп калган же травма болгондо, бул жерде ядро сыртка чыгууга мажбур болот. Жалпак тил менен айтканда тиштеп калды деп айтайлы. Бул мындай болот да, эгер мына манекенде көрсөтө турган болсок, эгерде лордоз болсо, же сколиоз болсо, же кифоз болсо, же бир омуртка тутумунан жаракат алса, демек омуртка аралык дисктер мындай жабыркайт. Жалпак тил менен айтканда мынантип тиштеп калат мына. Тиштеп атат, көрдүңүзбү? Демек, бул жерде бизде жаңгакча деп коелу. Корешка пайда болуп атат мынакей. Эгер бул катуу бир нагрузкада же катуу бир же жыгылып же бир травма болсо, корешкасы мына ушул жаңгакча жарылып кетет да, мындай тарс этип жарылат, көрдүңүзбү? Бул грыжа. Мында көрүнүп турган нерсе мына ушул грыжа. Көрдүңүзбү, мынакей грыжа чыкты дагы биздин нервтерди, тамырларды кысып алып атат. Демек, биздин бутубуз ооруп атат, же мойнубуз ооруп атат, же тулку боюбузда омурткадан бир жерде проблема болуп атат да. Түшүнүктүү. Азаматсыз, негизинен элдин суроо талаптары кандай болуп атат ушул атлант боюнча? Атлант боюнча эми суроо талап кандай дегенде, грыжа болгондор көп, мисалы үчүн да. Грыжа болгондор азыр 4төн 1 адам эле грыжа. Мурда эми радикулит эле деп койчубуз. Аппарат жок маалда куяң болуп калыптыр, бел ооруп калыптыр эле дейт эле да. Азыр бир 10 адамдын 4-өө грыжа. Бул биринчиден биздин тамак ашыбыздан болушу мүмкүн. Экинчиден бул биздин туура эмес жашоо образыбыз. Ошондон болушу мүмкүн, кыймылсыздыктан болушу мүмкүн. Азыр эми жашоо жеңилдеген сайын, адамзаттын жашоосу жеңилдеген сайын бизде кыймыл аракет аз болуп атат да. Адам күнүнө бир 30 мүнөттөн кем эмес кыймылдаш керек. Кыймыл аз болуп атат, отуруп иштеп атабыз. Телефон деген чыккан, постоянно отурабыз. Бул омуртка тутумдун бузулушун дагы тездетип атат да. Мурда эми грыжа дегенде дисктердин отурушу, остеохондроз бул 50 жаштагы болсо, азыр эми 30 жаштагылар дагы бар да. Остеохондроз кадимгидей уже бел ооруйт же мойун ооруйт, ушундай. Түшүнүктүү. Сурагандар көп бул боюнча. Эми олтуруп маектешели. Эми канча адамды көрдүңүз, канчасы келди, ошол результаты кандай болуп атат? Сиздерге келип атабы? Ушундай болуп айыктым эле, рахмат деп. Албетте, биз Кыргызстанда жалпы бир 4000-4500 адамды балким түздөгөндөрбүз. Менден башка да специалисттер бар да, Бишкекте бар, мен Ошто кадисимин. Кайрылгандардан мисалы үчүн результат болду, жакшы болуп калдым дегендер да бар. Мисалга эгер атлантка тиешеси жок, же болбосо атлант ордуна түшпөсө, анда результат болбойт да. Ошон үчүн специалистке 1 жыл бою атлантты салдыргандан кийин дагы текшерилип туруш керек. Атайын атлант салгандан кийин да атайын гимнастикалары бар, атайын процедуралары бар. Мына ошол процедурадан толук өтүш керек. Түшүнүктүү. Мисалы атлант боюнча
азыр эми бул видеолорубуз чыгат да. ооба Бир аз да болсо түшүнүк алды. Эгер келе турган болсо биринчи көрүп, консультация берип, ооба сөзсүз биринчи консультация болот бизде. сиздердин услугаларыңыздар кандай болуп калат? Бул эми оорунун түрүнө жараша болот, оор жеңилдигине жараша болот. Консультацияда 200 сом эле болот консультациясы. Процедурага жараша лечениеси ошондой болот. Мисалы, мен деп элестетейин. Мен башым ооруйт. Бир тарапка же оң тарапка же сол тарапка жакшы бурулбайм. Анан сиздерге текшерилүү үчүн келдим, сиздер текшердиңиздер. Эми кандай этаптар менен дарылайсыздар? Так, муну бияка бизге келип оора болуп отурбай эле, ана ошо үйдөн эле күзгүдөн карап деле билсе болот атланттын түз кыйшыктыгынчы. Мисалы үчүн мынакей түз отурдуңуз. Сиз башыңызды буруп көрүңүз. Мына кийине сызыгы бар. Сол тарапка бура турган болсоңуз, сиздин башыңыз мынакей 90 градуска эңкейгенде деле мына бурулат. Демек сиздин дистер отурган жок. Демек сизде башыңызга кеткен кан тамырлар анча кысылбайт. Мынакей. Оңго солго буруп деле байкаса болот. Эгерде мынакей дагы бири мына кулактын учу тиет, спокойно тиет. Мына желкени көтөрбөсө деле мынакей тиет. Демек моюн дисктер отурган эмес. Мына ушунтип билип койсо болот. Же болсо үйдө күзгү болсо бир аз кулагыңыз жогорураак. Же болсо бир оң кашыңыз же сол кашыңыз жогорураак. Демек бул атланттын түздөн түз кыйшык экенин белгиси. Же бир далыңыз ылдыйраак. Атлант эгерде кыйшык болсо, көзгө, кашка, кулакка дагы таасир береби? Сөзсүз кулакка. Кулакта сөз желкиге таасир болот. Себеби бизде баланста кармап турган атлант болуп атпайбы? Адамды түз кармап турган, тулку бойду кармап турган атлант болуп атат. Анткени бул мына ушундай омуртка тутумда отурат, бурулуп иштейт. Түз баланста кармаган бул атлант да. Эгерде сизде сколиоз болсо, же болсо лордоз болсо, же болсо мындай кифоз болсо, демек сизде атланттан проблема болушу ыктымалдуулугу бар да. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр дагы билип да, угуп да туйдуңуздар окшойт. Бекболот мырза үй шартында өзүңүздөр текшерип, атланттын кыйшакпы же түзбү билип алсаңыздар болот экен. Азыр эле айтып өттү. Күзгүдөн өзүңүздөрдү оңго солго, кулагыңыздарды желке тарапка ылдыйлатып деле байкасаңыздар болот. Келсеңиздер бул жерге биринчи консультация берип, андан кийин жанагы айтып өткөн этабы менен дарылайт, укалайт. Мындайча айтканда массаж жасайт, Ооба. Кол жетпеген жерлерге аппарат менен жеткирип массаж жасайт. Ошентип массаж деп койсо деле болот, бирок Жалпак тил менен массаж дегидей баягы бул жакшы экен, мен кайра алам дегидей неме эмес, бир аз маз жасаткан моментте азыраак ооратат. Массаж сыяктуу сонун экен, болду дагы алам дебейт да адамчы. Ушундай. Массаждын айырмасы ошол. Демек ушундай. Урматтуу туугандар, келиңиздер, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Эгерде сиздердин атлантыңыздар түз болсо, анда ден соолугуңуздарда маселе жок. Эми сыр болбосо, канчадан канчага чейин акы кандай болуп калат? Акысы бул ошол оорунун немесине жараша болот, оордугуна жараша болот. Балким 15 миңден башталат. Бирок ошого ылайыктуу. Түз жүргөн адамда тулку бойда келечекте анчалык чоң проблема болбойт да. Адам тез карыбайт. Атлантта жасаткандан кийин биринчи инсульттун алдын алат. Анткени башка бараткан кан тамырларды кыспайт. Экинчиден адам катыбайт. Адам бош абалда болот. Организм бош болот. Бош жерде билесиз, кан айлануу жакшы болот. Экинчиден баш оорубайт. Башка бараткан кан тамырлар дайым ачык болот да. Үчүнчүдөн бул адам грыжа болуп оорубайт. Анткени адамдын тулку боюн түз кармап жүрөт. Адамдын тулку бою канчалык түз болсо, анын грыжа болуу пайызы төмөн болот да. Омуртка тутумун жакшы сактайт. Түшүнүктүү. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биз толугураак маалымат алып бергенге аракет кылдык. Эгерде толук маалымат алам десеңиз, же болбосо өзүңүздүн ден соолугуңузга күйсөңүз, же баш оору,
же омуртка оорулардан бир ооруксунууну байкасаңыз, анда ушул Бекболот мырзанын ээсинин телефон номерлери экрандарга камтылат. Чалыңыздар, байланышыңыздар, консультация алыңыздар. Өзүңүздөрдүн дем соолугуңуздарга өзүңүздөр күйүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Азыр кыш бекерчилик, келип өзүңүздөрдү текшертип алыңыздар. Анда эмесе мен бул чыгарышты жыйынтыктадым.